Кадырлуу, ырыс кешиктүү жана берекелүү кыргыз элим. Коомдук биринчи каналда Салам Кыргызстан башталды. Жар салабыз, сүйүнчү айтабыз. Барсыздарбы? Барсыздарбы, анда болсо, келиңиздер жакыныраак отуруңуздар. Бүгүн биздин күлкүлөр жана маектер сиздер үчүн гана болмокчу. Күлкү ден соолуктун мүлкү, күлкү өмүр азыгы дейт. Бүгүнкү келген конокторубуз албетте кыргыз элине эң сонун күлкүлөрдү тартуулайт. Андыктан барыңыздарды көгүлтүр экранга. Күлкү жөндөн жөн көп кеп калган жокпуз туугандар. Бүгүнкү берүүбүздүн өзгөчө айырмачылыгы бүгүн албетте эле сахна инсандары бирок ыр тармагында эмес, юмор тармагында, күлкү тармагындагы инсандарды чакырып келдик. Андыктан келиңиздер, бооруңуздарды жакшылап кармап байкап туруңуздар. Бүгүнкү берүүбүздү баштадык. Салам Кыргызстан, биз баштадык. Мынакей ушинтип кайра бир жумадан кайра кезигип, биз деле сагынышып калабыз, Айтпа. Кандай бир жума кандай? Ишемби келгинчечи мен силер Санжар экөөң аябай сагынып кетем. Эмне күлкүң келип атпеген жокпу? Күлкүң келип мен сени күлдүрөйүн деп атам. Бүгүнкү коноктор күлкүлөр турбайбы? Ооба, биздин коллегалар келди. Турбайбы? Санжар чакыра бер анда. Кадырлуу телекөрүүчүлөр, албетте эле Назира айымдын жана Гүлжан айымдын түздөн түз конкуренткасы деп койсок жаңылышпайбыз. ТНТ каналында ТНТ стендаптын резиденти кыргыз элинен барып өзгөчө өзүнүн плюс 18 тармагындагы жагымдуу тамашаларын тартуулап келген Назгүл Айылчинова сахнада. Тосоңуздар. Колчалар. Хош келипсиз. Хош келипсиз, Назгүл. Колчалар. Микрофонду өбөйүн. Кандайсыз? Туугандар, эмнегедир Назгүл айымга колчалар аз болуп калды. Ошо дагы колчалар жаңырсын. Саламатсызбы? Хош келипсиз. Келе коюңуз. Колчалар. Бу келгенде эле күлдүрүп келди чамасы, Ооба. Куш келипсиз. Жакшы. Мен сизди атайын бүгүн бизге конокко келет дегенден интернеттен карап, Назгүл айым кандай күлдүрдү экен, ТНТга барып Кыргызстандын желегин кандай көтөрүп келди деп атайын сиз жөнүндө информация алдым. Азаматсыз, бирок бардыгы эле бизге айткандай эле сиз дагы телевизордон чоң көрүнөт экенсиз, жаныңыздан жашынакай эле кичинекей эле кыз турбайсызбы? Аны үчөөңөр эле байкап атасыңар, баягы элдер дагы эле телевизордон көрүп атат, дагы эле чоң көрүнөт. Хош келипсиз. Сүйүктүү телекөрүүчүлөр, эгерде кемде ким көрө элек болсо дароо азыр биздин берүүбүз бүткөнгө чейин YouTubeга кирип байкасаңыздар болот. Эң башынан эле суроо, албетте эле Кыргызда Назгүл айым билесиз да, эл эмне дейт деген сөз качантан бери кыйнап келатат. Сизге эл эмне деп атат? Эми 90% кыргыз калкы эми молодец дейт да, эми тияка жетип алдың, Россияга бардың, эми ал киши болуп алып, анан 10% бар эми анча-мынча. Дүйнөгө тааныла баштадыңыз, буюрсачы. Бирок Кыргызстанда өзүңүздүн канчалык ордуңуз бар деп эсептейсиз? Ой, мени ашып кетсе бир 20 киши билет болуш керек. Именно ошо стендап менен билип жүргөндөр да. А негизи Кыргызстан үчүн стендап деген, кудулдар барсыңар да силер. Стендап деген жаңы эле, мынтип жаңы эле туулган бир нерсе болуш керек. Бир 10 жылдан кийин балким бир эл таанып стендап деген ушул экен десе, азырынча эми узкий круг людей деп коеюнчу, ушундай. Анчалык скромничать этпей эле коюңуз. Тааныйт. Биздин кыргызстандыктар дагы стендапты көрүшөт. Бизде да YouTube бар деп коебуз. Ооба, бизде дагы YouTube бар. Назгүл айым, айтсаңыз, кантип ТНТга сиз ошо эң бактылуу Кыргызстандан кантип барып калдыңыз? Кандай жол менен? Мен не кылайм, мен да барышым үчүн деп коебуз. Жок, кандай аракеттерди кылыш керек? Мүмкүн мен деле баргым келет. Албетте. Жок, эми бул мындай десе, кокустук эле болуп калды окшойт да, негизи. Кандай үйдө жатсаңыз эле чалып иштеби? Жок, үйдө жатсам эле абысыным келип калды, момундай бир шоу болуп аттыр, юмористический экен деп, анан ача калсам эле келгиле дейт. Чалдым, жөн эле чалдым, бармак эмесмин. Жөн эле, алло, келсем болобу десем, тиги бала кыргызча жооп бербейди да. Ооба, саламатсызбы, келиңиз десе эле, кыргыздар турбайбы деп коркпой калдым да, орустар экен деп корктум да, Comedy Club деп чыкты да. Бардык, анан барып эле, күйөөм менен баргам анда да. Мен коркуп атам деп жаныма ичип алып. Москвага бардыңыз? Жок, бияктан кастинг болгон. Кыргызстанда, Азия боюнча деп, Казакстан, Тажикстан, Өзбекстан негизи баарына деп бир кастинг болгон. Ошол жака бардык. Өтпөй калам болсом, кирсем, эртең кел деди. Эмне адашып калышты го дедим. Эртесин келдим. Да 3-чү жолу келдим, булар адашып эле мени алып атышат го дедим да. Анткени аякта көп бир 70 киши жүрдү го дейм, мындай баш аягы. Анан жаш балдар, анан сүйлөгөндөрүн карасаң, мындай аябай мен коркуп турам бир буручта, алар аябай мындай, кандай десем орусча, задорный да.
Анан жөн эле алып атышат го мен дедим. Мен бир арасына жалаң эркектердин арасына бир аял аралаштырып коелу деди го деп ойлоп эле бир катыштым, бирок андай эчтеке уткан эмеспиз. Мен жөн эле катыштым. Экинчи жолкусунда Кудай жалгап, эмнеден билбейм, адашып мен алып калдым да биринчиликти. Анан ошоктон эле келесиң дейт, барбайм дедим. Аякта 15 000 сом акча алчу да биринчи местага. Ой, болду, 15 000 алдым, телефон сатып алам, барбайм дедим. Анан кой барыңыз 10 күнгө дейт. Апа, 10 күнгө кантип үч баланы чыдап кетем? Эптеп күйөөңүздү алдагыла дейт. Баарлабынан бияктан стендапер балдар бар да, баары күйөөмдү жезде дешет, жезде жибер. Койгулайм, биз ошон үчүн канча эметип атканбыз, соревновались, эже алып кетти, барып келсин деп. Кудайга шүгүр бардым. Негизи Москвага билет төлөп атат да. Билет төлөнө Өздөрү төлөп беришти. Ооба, жатканың барып келгениң бекер. Ана мен барып утам деп, же бир нерсе деп ойлогон жокмун, самолетко отурам деп ойлогом да. Өмүрүмдө самолетко отурган эмесмин, түш көрө берчимин. Жок дегенде бекер самолетко барып, анан кайра келем дедим да. Бирок өтүп калып, аягына чейин 4 эфир болду, эми 4 из 4 окуп. Кудайга шүгүр. Аябай жакшы. Анан сиз утуп алдыңыз жеңишке. Ой, жок, утуп алсам 5 миллион утуп алсам келмек эмесми силерге? Чагымдык мен барбайм андай жерлерге деп. Жакшы. Утпай калган жакшы болду бирок. 4-төн 4 турдун баарынан чыктыңыз, 4 эфир болду. Бул кандай сонун нерсе дегиле. Андан соң эффектти сездиңизби? ТНТ эффекти кандай экен? Бул жакта белгилүүлүктүн жүгүсү кандай экен? Ой, кумуш белгилүүлүк дейсиң. Жалгыз пиджагымды кийип келип атам дагы эле жөнтү кылачы. Жок, белгилүүлүк жок аяктан. Мен эгерде мурда силерге окшоп тамашоодо жүрүп анан тияка барсам, анда белгилүүлүк болмок. А мен кече туруп эле бир аял чыгып калыптыр, эмне аял деп эле өтүп, мен негизи силер айткандай мындай көргөн киши тааныбайт. Силер бир чоң бир 40-50деги аял дегем десе, мен жапжаш эле кыз болуп турсам. Жок, Назгүл айым, жакшы. Сиз кандай сонун бир бийиктикти багындырсаңыз дагы өтө жөнөкөй инсан экенсиз, өсө турган инсан экенсиз. Бирок эми мындан ары дагы ошол чыгармачылыкты улантайын деген оюңуз барбы? Чыгармачылыкка болгон кызыгуу өстүбү сизде? Биз мына бир жума мурун барып келдик, дагы бир кастинг болду. Comedy Club'тын өзүнө, ТНТде Comedy Club'тын өзүнө. Кудай буйрса Кыргызстандан 6 адам барганбыз. Арасында силер тааныган адамдар бар. Экөөнү келесиңер деди. Прям эфир болот, сентябрь чыгарабыз, келип тартылып келгиле деди. Бирөө точно өтөт, бирок сен менен еще иштешебиз деди да. Мен 4-үнчүсүмүн. Бирок мен багы эмедешти. Аларда резидент дайыма да. Бир чыкты, каждый раз чыга берет. А мен одноразовый болуп калдым да. Бир жолу келип кетти да, көңүлүң ортпа деди окшойт. Бирок эми бул да жетишкендик деп ойлойм, багы бир эфирге чыгасың деди да. Бул да ошол ТНТдеги эң негизги эфирге, жана Руслан Белый алып барган эфирге. Руслан Белый эмес, Павел Воля, Харламов алып барган. Анда түшүнүктүү. Ал беркиси кайсы эле? Comedy Club. Comedy Club'тын өзүнүкү, Өзүнүкүнө. Кандай сонун, бир кол чап койсоңуздар болот кандай туугандар. Comedy Club'тын өзүндө чыгыш кандай сонун нерсе. Жана деги эле өзүңүз айтып калдыңыз. Мурунтан баштап чыгармачылык менен айлек болсом бул бир кеп депчи. Сиз мал эл арасындагы таланттуулар аябай көп азыр. Эмне кылыш керек? Ошол келиндерге, ошол айымдарга жооп берип койсоңуз. Алар мисалы үчүн отурушат, мен да чыккым келет, ичинде бир бук болушу мүмкүн, ичиндеги бир көйгөйлөр болушу мүмкүн. Ошолорду айтып берсе, балким боор эзилип күлүп кала турган адамдар бар, бирок сиз сыяктуу жөн эле чалып койгонго, бир кадам аттаганга коркуп жүрүшөт. Күйөөсүнө ээрчип алып барганга коркуп жүрүшөт. Сиз эмне болуп коркпой барып калдыңыз? Ошол жөнүндө бир жолун айтып берсеңиз, балким пайдалуу болуп кетер, балким бирөөнү бактылуу кылып коесуз. Мен муну жердин баарында эле айтам да, негизичи. Эгерде өзүңдө болсо, өзүңдө негизи дээриңде деп кыргыздар айткандай, дээриңде бир нерсе болсо, эми жанагындай кастингдер, открытый микрофондор, эгерде будущий стендаперлер болсо дейм да, аял арасында. Кастингдер болот, социальный тармактарга чыгат, ал баланча жерге, баланча күнгө деп. Келгиле барып Өзүн сынап көрсө болот, Ооба, бирок эми ал оор. Мен биринчи жолу чыкканда айланайын, кухняга монтип корктум. Мына бүгүн кечинде барам. Канча бир кишинин астында микрофон кармап бирөөнү күлдүрөм дейм да, эми. Кухняда монтип жатам, балдарым ары өтүп, апам эмне болду деди. Бар жок эле эчтеке деп коюп, ушундай волнение ушундай болгондо, колдорум калчылдап, аябай барбайм деп анан аяштар деген жакшы эмеспи? Баратканда эле алло дедим, аяштарга коркуп атам десем бир 100 граммдан келишти. Даң флеш менен кошо бастырыштым, коркпойсуң деп. Иши кантип чыкканын билбейм, жарым текстимди билем, жарым текстимди унутуп калгам. Мас белеңиз. Мас элемин, мас эле.
улам бирөө келип улам бир аяшып келип эми onu иче алайын улам ичип атасыз. О, ач карын эртеден эчтеке жеген эмесмин. Ишилда микрофонду кармадым, баягы биринчи корктум да, анан эл күлүп баштаганда өзүмдү эркин кое бердиңиз. Коёдум да Кудай берди да. Назгүл айым, азыр ушул ачыктыгыңыз кээ бирде жашоодо тоскоолдук кылып мындай жамандык жагын алып келбейби? Мен өзүм негизи мындай эме аялга да окшош эмесмин да. Аял кишилер бир нерсени угалы, анан кечке ошону ойлонуп бир эме го, мындай мага мындай айткандай бирөө бир нерсе деди, дей бериптир деп коем да. Ошо өзүмүн да мындай кандайсы көп нерсеге көңүл бурбайм. Анан бирөө жаман айтса, ошпутер күчөйм мен тескери. Күйөөм көнүп деле калган. Мындай бир урушкан болуп атса, бесполезный тескери кыласың деп азыр лысый оламсам кыл деп коет да, ушундай да. Кайын журтуңуз кандай карайт? Кайын журт башында көнө албай жүрүштү, эми оюмдан эле айта берем. Анан кийин бир 6-7 жылдан кийин анан көрсө мунун болгон кыялы ушул турбайбы деп калышты да. Эми ичинде кири жок. Оозу оттой берет болгону, бирок ичинде кири жок дейт да эми. Ар бир ата-эне өзүнүн балдарына модель болот, модель подражания деп коет орусчасы. Ата-энесиндей болгусу келет. Сиз 3 баланын апасымын деп атасыз. 3 тең жигитпи же кыздар дагы барбы? Бир уул, 2 кыз. 2 кыз. Канча жашта кыздарыңыз? Уулум 11-де, андан кийин кызым 9-да, анан 4-кө чыгат эртең бүрсүн. Албетте, эми кыздарыңыз азыр өспүрүм кез экен, эми өсүп аткан кез экен. Сиз мисалы үчүн аларга менин ушул кыймыл аракеттерим, менин ушул сахнага чыккан сөздөрүм терс маани болуп калышы мүмкүн, терс тарбия бериши мүмкүн деген коркуу жокпу? Жок, мен деген юмор тармагындамын да турабы. Сен юмористтер билет болуш керек, жөн эле юморист болуш үчүн абдан акылдуу адам болуш керек. Албетте. Анан мен баягы биякта мындай болгон, мен үйдө башкачамын да турабы. Ошол үйдө кандай кожойкесиз? Үйдө эми кадимкидей эле апалардаймын. Кадимкидей эле, ай, тамак же, башың жуу, тишиң жуу, кыйкыргы өкүрүп үйдө как положено эле. Назгүл айымды карап турсам мындай, сизди көрүп туруп жашагың келет экен да, кээ бирлерди көрүп өлгүң келип кетет го. Ошондой бир конок келген эмеспи? Жок, магачы ушунчалык эме. Ал бул болсо атын айтып койсо. Эми ачыктыгыңыз, жөнөкөйлүгүңүз мага аябай жакты. Мынакей, мисалы ушу бир гана юмор эмес, башка жактан да мүмкүн талантыңыз бар, ыр жагынан же болбосо рэп айткан. Сизден бир ыр укпайлы, кандай дейсиз? Жок айланайын, кокуйбай. Келе кол чаап койсоңуздар, анда мүмкүн шагыбызды сындырбай бир ыр десте. Кайсы ырды да жаңы эле тактан. Балким бир куплет ырдап берсеңиз болот. Бир припев, бир куплет деп койсоңуз болот. Сейчас. Саройдун гана салкын ай тоосунан, сагызган ганаң учат тез осунан. Сыйт. Санамаганаң алыбай издесем, кантейин таба албай койдум ордунга. Ай, баракелде. Кол Назгүл чалган. Айылчинова жакында песни на ТНТ-де деп койсоңуздар. Эми келе Музыка койсоңор, станция на ТНТ. Анда эмесе тилекке каршы убактыбыз дагы бир күлкү сурабайлыбы? Албетте эле соңуна келип жетти. Бирок бир күлкүлүү сурооңузду сураңыз, андан Бир соң күлкү тартып аласың, бир мындай күлкүлүү окуя же бир анекдот айтып бир. Күйөөлөр жөнүндө айтпаймынбы? Эй. Желмоостор жоголот го түнүменчи. Түнүмен сөөгө отурасың, аман эсен келсең экен, алтысаман аман болсо экен, эмне болсо да келсе Ушинтип экен. сөөгөспүсүз? Жок, эми баягы кечинде урушасың да, күйөөң жок да эмне. Эми силердин күйөөңөр жок билбейсиңер. Меники бар. бар, азырынча барды койсуң. Бар. Кудай сактасын. Меники болчу. Ошо өсү чыгып жоголгон кезде баягы ошентесиң, желмооз каякта жүрүп аман эсен келсе болду экен. Бир жерде коркосуң да, аман келсе экен, эртең менен желмоозда болуп мас кетип келишип келсе өлүп кетпейт белең, андан көрө деп чыкайра тешке. Албетте эле. Анда эмесе келиңиз, эми сиз албетте сонун маек кылып бердиңиз, сизге ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Албан ийгиликтерди каалайбыз. Буюрса Comedy Club'га барыңыз, комедиядан көрүп калалы, бизге салам айтып туруңуз комедиядан. Айылдагы туугандарыма анан ушу Салам Кыргызстандагы Назира, Санжар, Гүлжанага салам деп койсоңуз биз аябай эле кубанып калабыз дегендей. Comedy Women'ге да барыңыз. Comedy Women'ге да барыңыз. Эми сизге албетте эле ар бир конокко келген сурообуз бар. Кыргызстандын жаркын келечеги. Балким сизге бир аз ошол суроону бурабыз дагы. Кыргызстандын ичиндеги стендаптын жаркын келечегин айтып жооп берип койсоңуз болот. Эми стендаптын келечеги менин оюмча ийгиликтүү болот окшойт. Келечеги чоң, анткени биз стендап деп азыр биз
эмени баштап атабыз да, жаңы эле баштап элди күлдүрүп, жалаң эле күлдүрө беребиз. Күлкүмүштү айтып, негизи стендап деген баягы бир проблеманы айтып, аябай эл айтпаганды, ушу негизи стендап ушул да, бир нерсени айтып, эл айтпай атканды айтып туруп, аягында күлкүлүү эме менен баягы негативди жаап коет да негизи. Мен ойлойм, буюрса жакын арада стендап жакшы өнүксө, аябай таланттуу жигиттер бар, уксаңар, мен өзүм угуп алып, күндө уксам дагы бир тамашасын 10 жолу уксам да күлүп турам. Ошон үчүн келечеги мен үчүн ойлойм кең болуш керек. Буюрса, анда эмесе жылдыздуу селфи, андан соң жаасын комментарийлер. Айланайын, жаман жазбагыла, күйөөм менен ажырашып кетип дагы. Кудай сактасын. 1-2-3. Атайын биз сиз үчүн таймаш даярдап койгонбуз. Жалгыз өзүңүз эмес, эми албетте эле Кыргызстанда мурун жалгыз Гүлжайна бар болчу, эми Гүлжайнага дагы бир атаандаш чыкты окшойт дегендер Назгүл деген экөөңүздөргө бир мыкты таймаш даярдап койдук. Бул таймаш эми интеллектуальный болсо бүтүрүш оор болуп калат, анткени экөөңөр тең өзгөчө акылдуу айымдарсыздар. Тилиңизде дагы шакылдаган, оозуңуздар менен жаңгак чыга турган айымдарсыздар. Ошон үчүн физикалык күчүңүздү текшере турган жана албетте эле эмеде канчалык деңгээлде тең салмагыңыздарды текшеребиз дагы. Реквизит даярдагандан соң шартыбыз түшүндүрүп кол чабуулар жаңылсын. Сүйүктүү теле көрүүчүлөр, анда эмесе келиңиздер. Менин оң тарабымда Гүлжайна Атаканова, менин сол тарабымда Назгүл Айылчинова. Келиңиздер, балыштарды алыңыздар, үстүнө чыгыңыздар. Эң сизди колуңузда ошо бойдон кармаган бойдон кетип калыңыз. Эми уят кылбай уйттайм. Жок, мен көйнөкчө болчумун, айтып коюп береңер. Мен могу чыгып алгандан кийин эле тартыңызчы. Чыгып алыңыз, ооба. Келиңиз. Сексуальный трусы кийип алыңар эле. Не карандаш? Көрүнсө да не зря стоп было. Анда эмесе който, шашпай туруңуздар. Алып Анда бияка чапкандай көрдүмдө. Ана мен бияка мынтип чыга чапкан. Бир кадам артка жылып туруңуз. Анда эмесе музыкабыз даяр. Кадырлуу теле көрүүчүлөр, салам. Кыргызстанда бир гана бүгүн, бир гана сиздер үчүн эксклюзив таймаш. Гладиаторлордун таймашы, заманбапта гладиаторкалардын таймашы деп коелу. 3, 2, 1, 3 жолу кулаганга чейин кеттик. Баштадык, анда кол чабуулар кыздар. Мен качам. Бир удар менен one shot, one kill дегендей. Азырынча 1-0 болот, жакшы болот. Балышты мен кармап турайын. Балышты наоборот мындай кылып чыгайын деп атпаймын. Келиңиз, чыгыңыз. Жаздык. Катышып Жаздык да. Конечно. Анда эмесе кеттик. 3, 2, 1, кеттик. Ай, мактаганды сойду. Ичине суу тийди бул. 3-чү жолу эми албетте эле белгилүү болуп калды, бул эми бир аз эле мындай. Ишенип аттык эле Гүлжан айымыбызга. Ишенип аттык эле, ачык айткандачы. Балким мен сальто жыгылам, анда жеңкелет болуш керек дейм да. 1, 2, 3 кеттик. Калтайып турган жакшы турбайбы жыгылбай? Мен талдай алып кеттим. 1, 2. Азамат хоть бир жолу чыктың, кол чаап коюңуздар. Сухую хотя бы. Туугандар, 2-1 саны менен биринчи раундту Назгүл Айылчинова утуп кетти. Кол чабуулар жаңырсын. Экинчи раундда бокс, биринчи раундтан Гүлжайна эжеке утуп калды. Салам, Кыргызстан утуп калды. Коногубуз утты, эми бокстон канчалык деңгээлде кыймыл экенин текшеребиз. Келиңиз. Биринчи көз таңылат. Көз таңылган бойда эчтеке көрбөй туруп, бир гана сезим менен байкайбыз канчалык деңгээлде окшошо турган. Келиңиз Назгүл айым. Эжеке мейлі. Анча-мынчаны кесип ал эми. Акырына кургула бири-бириңерди, аягыла айланайындар. Но кирпигим этет кыл, эмне болсо да мейли. Мен көзүмө кон алганда бир кирпигим жок жүрбөй. Мен бир жолу тойдо жүргөм, бир кирпигим бар, бир кирпигим жок. Дәрәп коелу. Мушкерлер, даяр болуңуздар. Мен колуңузду мен алдыга коюп коюн. Ушул жакта Гүлжайна айым. Гүлжайна эжеке, Назгүл эжеке, ушул жакта, макулбу? Анда эмесе келиңиздер, мен сагынып турайын. Рокки Бальбоа эс алат. Кличко эс алат. Анткени Назгүл менен Гүлжайна мушташа. 3 жолу тийгенге чейин. Нокаут кереги жок. 1, 2, 3 кеттик. Сиздикин алдыра карамай жок. Өзүңүз да жок. Кеттик. 1-0.
Азырынча 1-0. Эки. Кол чабуулар жаңырсын. Жашоомдо мындай боксту көргөнмүн. Чечи коюш. Азамат кол чабуулар Гүлжайнага салам Кыргызстан утту. Туугандар, бокстан салам Кыргызстан утту. Ал эми жаздык күрөштөн салам Кыргызстан утулуп калды. Ошондуктан 1-1 болду. Бирок эң негизгиси салам Кыргызстанга сөзсүз түрдө конок утат. Гүлжайна эжеке катышса катышпаса деле утулуп калмак. Ошону билип коюңуздар. Анда болсо келиңиз, улуу урматтуу Назгүл айым, сизге бир дүркүрөгөн кол чабуулар, биздин студиядагы коноктор бир кол чабып коюңуздар. Жеңиш даамы бул ар ким эле татып бербейт. Мынакей жеңиш даамын татып келипсиз. Бүгүн дагы татып ар дайым жеңиш даамын татып жүрө бериңиз. Анда сизге эркин микрофон, эл журтка жана тааныштарыңызга убакыттан пайдаланып, жашынакай каалоо тилек, салам айтыңыздар. Аяштар, силерге рахмат деп коём. Ошо жака чыгып калдым. Жок, Кыргызстандын баарына чоң салам. Мени тааныгандарга да, тааныбагандарга дагы. Аны анча-мынча көп сөз болуп калса, мимо ушай кылып койгула. Так, баарыңарга ийгилик. Чоң рахмат. Ушундай караңызчы. Назгүл айым, сиздин жолдошуңузга, балдарыңызга, бөбөктөрүңүзгө эң пайдалуу болгон, ден соолукка пайдалуу болгон суусундуктарды биздин башкы демөөрчүбүз Шоро компаниясынан даярдап койдук. Уруксат этсеңиз, Шоро байкем өзү алып чыгып тапшырып берсин. Сиз үйдөгүлөргө жезебизге оститип коюңуз. Балким андан соң дагы маанай көтөрүлүп калат. Анда Шоро байкем Албетте, мынакей ушундай биздин кыргыздын бир таланттуу кызы чыгып аткан экен. Сизге чыгармачылыкка ийгилик, үй-бүлөлүк бакыт. Шоро байкем тосуп алабыз. Кол чабуулар болсун. Бул суусундуктун баары сизге, үйдөгү 3 балаңызга. Дагы сиздин балага. күчүңүзгө күч кошот. Мону иштет, кийинкиде мен 3 жолу чабам. Азыр ачпай эле коеюн. Жакшы барыңыз, убактыңызды бөлүп Берде бозосу бар, чалалы бар, жармасы бар. Мону кызым сураганда как раз. Мынакей көп. Ала барыңыз. Анда эмесе туугандар, кол чабуулар менен узатып коюңуздар. Шоро байкем мотоцикл менен үйүңүзгө чейин жеткизип койсун. Шоро байкем жана Назгүл Айылчинова эң таланттуу күлкү. Дагы келип Кол туруңуз. чабуулар. Илгери бабалардын заманында батыр жигит айдай сулуу кызга ашык болуп калат. Көп өтпөй жигит жактырганы менен кыз куумайга түшөт. Сулууну кууп жетсе, эмере тартып жүзүнөн сүйөт. Ал эми жетпей калса, кыздан 40 камчы жеп, элдин алдында уят болот. Эгер кыздын көңүлү болсо, жигиттин жетишине тымызын өзү жол берген. Бекеринен элде алыс жолго арыштуу тулпар сурагыча байсалдуу сапар тиледеп айтылбаса керек. Максым Шоро, көчмөндөр суусундугу. Сүйүктүү телекөрүүчүлөр, ата-бабаларыбыз бизге мурас кылып калтырган даамдуу Шоро компаниясы бизге тартылып атат. Кандай мыкты Максым Шоро, бул күч кубат сиздер үчүн. Сонун доор мезилде. Менчи өмүрүмдө мындай боксту көргөн эмес. Мага да кайбай жакты. Сонун кыз экен, ижемдик эле жери жакты мага. Жентирче. Аччык эле айтып койт экен го. Ким эле элдер жашырып калып эле өлмүш болушат го. Молодец кыз экен. Экинчи конок ал дагы ичет, Сүйүктүү телекөрүүчүлөр, деги эле мунун баарын чып-чын деп кабыл албаңыздар. Анткени булардын баары эле тамаша, өзгөчө куудул, таланттуу аткаруучу жана көптөгөн чыгармалардын өзүнүн калемине таандык десек жаңылышпайбыз. Алтынбек Ажалиев, салам Кыргызстанда, тосуңуздар. Кош келипсиз. Саламатсызбы? Кой. Эжектерине учурашпаңыз, болсо кийин кыйналып калышыңыз мүмкүн. Булар менен учурашпай койгондор кандай кыйналып калышты? Көргөзүңүз. Кол чабуулар. Анда болсо, мынакей урматтуу туугандар, бардыгыңыздарга көп эле киши тааныйт. Супер куудул, Парадис, Алтынбек Ажалиев, кош келипсиз. Эл менен учурашып коюңуз. Сиздер кол чабып коесуздарбы? Саламатсыздарбы, урматтуу кыргызстандыктар, кутмандуу кечиңиздер менен. Ай мына куудулдарда учурашсаңыз депутаттай болбой. 2020 шарам калам деп ойлоп атпайм. Албетте, жакшы тилек жарым ырыс дейт. Дейли Алтынбек мырзаны жалаң эле президенттердин образында көрүп жүргөндөр болсо, өзүнүн образы байкемдик ушундай жапжакшынакай сеп-серьезный дегендей. Ал эми жаңы эле кошулгандар бар болсо эстетип өтөлү. Салам Кыргызстанда мыкты Парадис, куудул Алтынбек Ажалиев байкем отурат. Кош келипсиз эң алгач. Кош келип. Эң алгач жолу келип атасыз. Тушоңузду кесип атабыз. Баары жакшыбы деги эле бизди көрөсүзбү, Салам Кыргызстанды?
Жакшы, Кудайга шүгүр. Кудай кут кылсын. Шоусу кезип атасыңар. Салам Кыргызстан көрөбүз, сонун жакшы. Анда эмесе дең эле башынан баштайлы. Буга чейинки берүүбүздө дагы сизге чейинки коногубузда Назгүл айым айтып келди. Деги эле күлкү жаратыш, адамды күлдүрүш ил атканга караганда оорураак дейт. Ушуга көз карашыңыз кандай? Ушуга көз карашым ошондой, ошондой. Анан баягы улуу жазуучу атабыз Чыңгыз Айтматов да муну айткан экен да. Мен мына ушунча нерсени жазып, ааламдык деңгээлде чыгармалар жазам, бирок күлкү жаатында эки сызык нерсе жаза албай койдум деп айткан экен да. Бул ошол эле Күлкү жаатында жазыш демек оор дейсиз, э? Бирок күлкү жаатын элдин баары бирок жеңил ойлошот да. Кыйшайып койсо эле болду дей берет. Бирок анын нар жагында мааниси болуш керек, баардыгы төп кетиш керек да. Ал кыйшайгыча канча кыйналасыз, э? Анда болсо келиңиздер, алыска Кыйшай барды. өзүң сыртыңан кыйшайгың келсең ичин кыйшайгысы келбей ишылса. Алтынбек айымды, мен бирок күлдүрөйүн дегем да, Алтынбек мырзаны. Келиңиз, сизди алыстабай эле ушул жерден баштайлы пародияларды өзүңүздүн калемиңизге таандык жашынакай сатираларды жазып, пародияларды аткарып жүрөсүз. Сиздин Кош жылдыз деген биздин чоң проект бар эмеспи? Ошол жердеги чиновниктер жана ырчыларды. Кол чалыңар. Туруп алам да? Уруксатпы дейин. Баарыбыз туруп алалы. Туруп алалы. Неме кылбайлы? Комментарий бербей эле аткара берем да. Ооба. Биринчи жуптар Ибрагим Жунусов менен Турсунбай Бакир уулу. Мен шерге мажа кылып ыдап берем. Сиз болсо мажа кылып кол чабасыңар. Мейли? Сени мени алдадың, алдадың. Мен байкуш алдандым, алдандым. Сени мага сүйөмүн, неге сөзөрүң кайда? Мен болсо ишенip жүрүпмүн кайра. Ишенбеймин сага. Чоң рахмат. Ибрагим Жунусов, эми болсо Жуу Турсунбай Бакир уулу. Бисмиллахиррахманиррахим. Сен мени алдадың, дагын алдадың. Мен байкуш алдандым, дагын алдандым. Сен мага сүйөм деген сөздөрүң кайда? Мен болсо ишенип жүрөптүрмүн сага. Күнөө болот алдаган шариятта. Рахмат. кийинки жуптар анда. Кийинки жуптар Керим Турав, туңгуч президентибиз Аскар Акаевич. Бишкегим, борборум сен, бүтүндөй жүрөккө арнадың сен. Бактылуу сеземин түшкө кирсең, бар болгон Бишкегим сен. Дейт. Жуу Аскар Акаевич. Бишкегим, борборум элең, бүтүндөй жүрөккө орнодуң элең, бактылуу сеземин түшкө кирсең, бар болгон Бишкегим сен. Кийинки жуптар Расул Маматкулов, Роза Исаковна. Мен да азыр Ибрагим акамдай болуп мажа кылып ырдап берем, силер болсо мажа кылып кол чабып турасыңар, мейли? От болдум, күйүп болдум, шириним жаным ашык болдум, бир көргөндө татып алган чырайыңа жакын жап болдум. От болдум, күйүп болдум, шириним жаным ашык болдум, бир көргөндө тартып алган чырайыңа жакын жап болдум. Рахмат. Жуу Роза Исаковна. От болдум, чок болдум, шириним жаным ашык болдум, бир көргөндө тартып алган чырайыңа жакын жан болдум. Меники рэп болуп калды окшойт. Кол чабар тургандар бул Кош жылдыз долбоор болду. Бактияр Токторов. Бек Борбиев менен Феликс Кулов бар. Кол чаап турабыз, колдоп. Кандай улуу инсандар, э? Улуң мага окшогон, мен да ага окшоном. Кара аяр көзүңө карай албай томсором. Атың көзгө жаш алам, атың антип кеч алам. Кантип экөөңдү кадырыңа
жете алам, оның маған оқшау, рахмат. Феликс Холов juga. Oğlum baka okşagan. Я тоже ага окшаным. Кара, как черный козырек. Кара ялбай, неудобно болам. А ты кантеп кечалам, кантеп якомдун. Вот, как сказать, кадрыңа жеталым. Спасибо большое. Спасибо большое, кетерейт. Бұл Қош Жұлдыз долбоорунун пародиясы болду. Алтынбек байкем, чоң рахмат, келиңиз майга көз улантып. Дагы көп эле таңдар отуруп койдуңар да дейсиң. Тамаша. Албетте эле байкем, улунда турган убактыбыз бар. Сизге суроолоруңузга убакыт берели. Тамаша. Көп адам дегеле пародист болгусу келет, бирок тилекке каршы көбүнкү окшошпойт. Аябай эле окшошот деп ойлойт, бирок окшошпойт дегендейчи. Эң негизги эле ушул мыкты пародия кылыштын сыры эмнеде? Ошо адамды каарманды элестетиш керек. Сүйлөп аткан көз алдыңда туруш керек да. Мындай элесич, сүйлөгөн сөзү, кыймыл аракети, анан үнүн окшоштуруш керек. Үн жагын бирок үн жагынын сырын айта албайм да. Айта албайсыз. Бул негизи сизге табигый талант экен анда. Туаса болуш керек деп ойлойм да. А бирок ошо Алтынбек мырза, биз сизди сахналаш катары жакшы билебиз, талантыңызды аябай баалайбыз. 2015-жылы Супер Гудул намын дагы алгансыз, биз менен чогуу бир конкурста катышып. Рахмат. Бирок сиз мындан 2-3 жыл мурда башында биз билчүбүз, сиз жоролор тобу деп иштешсиздер. 4 жигит болуп. Азыр байкашымча бир 2 жылдан бери өзүңүз жалгыз иштеп атасыз. Жоролор эмне таркап кеттиңерби, же сиз өзүңүзчө иштеген туура келдиби? Бул чечимге кандай келдиңиз? Эми Мүмкүн же акча талашып кеттиңер, же урушуп кеттиңер? жок, талаша турган акча деле жок. Тиги баягы 4 киши болгондон кийин эми группа болуп иштеген өзү негизи эле оор да. Ар кимдин жумушу чыгып калат. Анан чогулуш да кыйын. Анан баягы бош отурбай айранга нам алып жей берейин деп мен өзүмчө да иш кыла берейин дедим да. Анан тарап кеткен жокпуз. Азыр Мирлан Байеков өзүнчө жеке ырчы болуп ырдап жүрөт. Анан үчөөбүз жоролордун негизи үчөөбүз кудулдар, өзү жоролор тамаша топта. Быйыл 10 жыл болот, Кудай буйрса. 10 жылдыкты Кудай кааласа белгилейбиз быйыл күзүндө. Негизи бул жоролор сиздер үчөөңүздөр негиздеңизсиздер бул жоролорду, э? Төртөө. Мирлан Байеков да бар эле. Ошо Мирлан Байеков кийин кошулду же эң башынан баштап эле араңызда да бар беле? Башы төртөөбүз эле баштаганбыз негизи эле башында. Жылдызбек мырза, Эсенбек мырза, Алтынбек мырза, Мирлан. Мирлан, төртөөңүздөр. Демек, ортодон сиздер тамашаны улантып кеттиңиздер, Мирлан мырза ыр жаатына кетти. Андан кийин эми кайра үчөөбүз өзү эми баягы эмеге жараша болот экенсиң да, жагдайга жараша, жашоого жараша дегенде. Мирланды тойго сүйрөп кетишти элдер. Атанын тилегин ырдап кой, кыз өртүп ырдап койду. Биз болсо өзүбүздүн ишти кылып жүрөбүз. Жакшы. Айтып кетсеңиз, ушул учурда дегеле сиздин ушундай өзүңүндай тандооңуз бар болсо, Алтынбек элим 10 жыл мурункуга кайталы дагы кайра башынан ушул эле кадамдарды жашап баштаганга мүмкүнчүлүк болсо, эмнени өзгөртөт элеңиз? Мен актерлук билим алгам да, актермун кесибим. Мен биринчи эле дипломду алган эле күнү 2005-жылы театрга кирмекмин. Театрда иштемекмин, пародия жагын өздөштүрмөкмүн, анан кудулдар менен да иштешмекмин. Алтынбек мырза, айтсаңыз, ошодо 2015-жылы сиз гран-при утуп алганда, биздин драматылык эл сыйлаган, эл баалаган, элдик артист десек деле жаңылышпайбыз. Жаныбек байкебизди туурап чыккансыз. Ошо Жаныбек байкенин эскерүү бир атынан конкурс болду эле да. Ошондо Жаныбек байкени туурап бербедиңиз беле? Бир ошодон үзүндү тамаша. Кол чапыңыздар. Ошону эстеп койсом болмок экен чын, такыр унутуп калып турмун анан. Жок, Жаныбек агайды туурап коеюн эми образны. Мен сахнага чыкканда мени алдыда отурган жашнакай келиндер бочка дешет. Бирок мен аркада бир келиндин менден көзү өтүп атканын байкап атам. Жакшы. Алтынбек байкем, азыркы учурда жол тандоого биринчи кадамын атап аткан көптөгөн өспүрүмдөр бар, көптөгөн
инилерибиз бар. Алар 11 классты бүтүп азыр балким кимиси финанс тармагына, кимиси ошол чыгармачылыкка, кимиси бир аскер кызматына кетип атат. Ошолорго кандай кеңешти бере аласыз? Деги эле куудулдукту өздөштүрүш керекпи? Мунун артынан убакытты кетиришке, убакытты мындай арнаган болобу, же жөн эле койсо болобу деген бир кеңешиңизди жаштарга айтып койсоңуз. Ошо куудул болом деген жаштарга, Албетте, куудул болгум келет жаштарга эле эми ошол. мындай өзүнө ишенсе, өзүндө болсо, өзүнүн айлана чөйрөсүндөгүлөр ишеним берсе, сенден чыгат, сен артка кетпе десе, окуп, билим алып алып туруп, алдыга кетсе болот. Себеби дегенде бул бир элге таанылып, элге алынып алганда эле өзүнчө бир өмүр бою окат деп эсептейм да менчи, нан деп ошону. Диплом сыяктуу. Анан ага жете албай, Гүлжайын айткандай, ар эмес бери болуп жүрө бергенден көрө батыраак башка жумушка өтүп кеткен жакшы болот да. Демек, элди угуш керек дейсиз, Айлана чөйрөсүндөгүлөрдү биринчи угуш керек, анан өзүнө ишениш керек да. Албетте. Анда эмесе чоң рахмат Алтынбек байкем. Бүгүнкү күндө сиздер үчүн эксклюзив болуп туугандар өзгөчө дагы номерибиз бар. Алтынбек мырза жана Назира эжекем бир өзгөчө музыкалдык номердин ордуна жакшынакай бир сатира кылышат. Ошондуктан бүгүн маегибизди тилек аш кичине кыскараак кылабыз дагы. Азыр бир конкурс кылып туруп андан соң белегиңизди карабыз дагы. Андан соң сиздер үчүн жагымдуу белектерибизди күлкү катары кабыл алсаңыздар болот. Ошондуктан Сүрөткө сизге түшсөк болобу? жылдыздуу селфи. Ага чейинки сурообуз Кыргызстандын жаркын келечеги. Кыргызстандын күлкү жаратуучуларынан болгон суроо жооп болсун. Жаркын келечегин кандай элестетесиз? Мен Кыргызстанды өзүнүн салт санаасы, нарк масили, өзүнүн илгерки ата бабаларынын жолу менен, бирок заманбап, мисалы Түштүк Корея сыяктуу болуп, өнүккөн мамлекет деп күтөм да, элестетем. Буюрса, кол чапып. Кол чапыңыздар. Анда эсерике сүрөткө түшөлү. Жылдыздуу Шора селфи. бересиңер, Алтынбек байкем. Ооба. Инстаграмда сизде баракчаңыз ар кайсы? жагына толойсузбу? Мындай бир кыз, бир бала. Кандай? Кадырлуу телекөрүүчүлөр, салам Кыргызстан, коомдук биринчи канал, эң мыкты куудул 2015-жылдын гран-принин жеңүүчүсү Алтынбек мырза бул жакта турат. Алтынбек байкем, келиңиз, 2 кадам реквизитибиз даптар. Өзүңүз байкагандай эле бул жакта ак шарик, кызыл, сарылар, толтура шариктер турат. Бунун арасында кээ бирлөрүнүн ичинде тапшырмалар бар, кээ бирөөсүндө тапшырма жок. Тапшырма түшкөнгө чейин жарасыз. Биринчи тапшырма ачып туруп, ичинде эмне болсо көп ойлонбой, көп убакыт коротпой дароо кыла баштайсыз. Оп оңой тапшырмалар бар. Ал эми кантип Жара башташ керек да. Кантип эме кылат десеңиз, бул жакта биз сизди кичинекей кезинде чоңойгондо индейс болбосо келет деген уктук эле. Атайын сизге даярдап койдук. Абайлаңыз, тиякта турган операторду футуктап салбаңыз, могул жакка мындай саласыз. Бул жактан эрин менен калып туруп эле футук деп үйлөсөңүз шарик жарылат. Как индейс катары. Индейс катары. Сөз футукташ керек. Футукташ керек. Көзүңөр жумуп. Анда эмесе салам Кыргызстанда, Алтынбек Ажалиев жана таймаш баштадык. 3-2-1 кеттик. Вау! Азамат. Нар жака чейин өтүп кетти. Бул жакта тапшырма чыкты. Келиңиз, анда эмесе тапшырмаңызды окуйлу. Отжимание баклажка менен дейт. Бул жакта легенда суулары, 05 легенда, буну бул жака кое аласыз. Каласаңыз мындай кайрым алсаңыз, каласаңыз мындай кайрым алсаңыз болот, ошондо отжимание жасашка болот. Баштай берейин да? Баштай бериңиз, кеттик. 5 өне. 5. Мындай экен. Жок дегенде 5. Караке кол чаап турабыз. Опа, Бир. 1. Ой, кана. 2. Оп. Кана. Көрүнүлөр турбайбы? 2. Албетте, ошон үчүн бир аз оор болсун деп ушундай даярдаганбыз да. Өзүңүз байкагандай эле мөңгүдөн чыккан булак суусу легенданын 05-и ушундай сиздин салмаңызды дагы көтөрөт. 5. Кол чабуулар. 6. Кана, рекорд болобу экен? 7. Жана жыгып кеткен топ. Эң сонун кол чаап койсоңуздар болот. 7 бири кыдыр. Улантабыз. Дагы бир оксал берели сизге. Келиңиз. Экинчи футук. Тапшырма бар. Тапшырма бар экен. Бир буттап скакалка секиргече ырда дейт. Бул жакта өзгөчө сонун скакалка даярдап койгонбуз сизге, Алтынбек байкем. Кайсырдыр дайм. Full at the dogs out. Былкылдап, шылкылдап. Мындай, Ооба, бир буттап. Биринчи бир секирип алайынчы, анан ырдайын, Аха.
секіре алат екем. Секире алат экенсиз. Келе жатсам көчөдө илки басып, бир сулуу кыз келетай көңүл ачып. Жетип анын жанына барганымда частал. Баракелде. Калдын шашы былгылдап, шылгылдап. Болот байке, болот. Окшошту. Жакшы. Улантабыз. Айта кетчү нерсе 5 тапшырма бар. Ошол 5-онун экөөсү бүттү. Чоңдорун жараң аракет кылыңыз. Чоңдордун ичинде жана кызылдардын ичинде бар, сарылардын ичинде жок. Вау. Байке мерген Сиз турбайбы? мурдаңкы жашоодо индейец элесиз. Деп жүргөн байке сиз окшойсуң демесем. Кеттик. Приседание кылгыча ырда дейт. Анда берсе кеттик. Дагы ырдайм. Шылкылдап, былкылдаганыңызды Экинчи куплет. приседание кылып, экинчи куплетине даңыз. 1, 2, 3, кеттик. Былкылдап, шылгылдап, жанар оттой жылтылдап, уз таранын мизиндей турду кылтылдап, капырай Жети, бултумай, карап сегиз, көзүңүздө. Ойно былкылдап, шылгылдап. 10. Баракелде. 10 болду. Шылгылдап. Жакшы. Шылкылдап бүттү, эми келиңиз. Алтынбек Ажалиев, Кыргыз Республикасынын индей сиңирген артисти. Көнүп калма. Мас болуп бийле дейт. Мастын образына бийлеңиз, жана бир музыка коелу. Бир жакшылыктасыз, аяштар менен шернедесиз, сепетип алдыңыз. Бир, кетти. Алтынбек Ажалиев. Кетип калды. Алтынбек бекем бирөө калды. Ушинтечи. Бирөө калды. Кызылдын ичинде экен. Бул кызылдын ичинде бирөө, бул кызылдын ичинде бирөө. Кайсынысын жарсаңыз ошону аткарасыз дагы. Андан соң белегиңизди бергенге даярбыз. Кутулам ошону. Көрдүңүзбү? Сиз жаңы эле мактап атсак. Кеттик. Өпкө чарчап кетти окшойт, приседание кыла берип, секире берип, Кол дагы ачылбай баштаптыр. Мастын образынан чыга эле окшойсуз. Жок. Бар. Жакшы. Нормально. Сусем тынч эле. Байке, чарчап калгандан соң эми 0,5 сууну тынбай ичип сал дейт. Бир, жана жалпак тилиме айтканда бир көтөрүп ичип салыш керек болот муну. Таптаза булак. Шу жери жакшы болду эң арты. Горлошко көтөрөт десең. 1, 2, 3. Баарын ичкек бе? Баарын ичкек, эс албай. Кол чалар канакей. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, Оз жыртып окшойт, 15, 16 секундда ичип койдук. Баракелде. Байке, мунун билгенде биз 5 литр легенда алып келмекпиз, оңойлоп болсун депчи. Туугандар, салам Кыргызстанда. Жок, сон болду да. Таланттуу, Керек болчу да. куудуу, таланттуу пародист жана эң мыкты мырза Алтынбек байкем, чоң рахмат. Келиңиз, эркин микрофон сиздин көрөрмандарыңызга бир каалоо тилек. Кайрылуу. Жалпы кыргызстандыктарга ошо өнүгүү, тынчтык, Кыргызстаныбыз өнүгүп өссүн. Анан быйыл атам 70ке чыгат, ошону куттуктап коеюн, уруксат берсеңиз. Албетте. Ошо, куттуктайм. Атакебай куттуктайм деп, Биз дагы сизге кошулуп Айш атабызды куттуктайбыз. 70 жаш кут маңгырагыңыз кут болсун. Ушундай сон красавчик уулуңуз бар, баракелде. Бирок биз сиздин уулуңузду куру кол кайтарбайбыз. Биздин башкы демөөрчүбүз. Сизге биздин башкы демөөрчүбүз Шоро компаниясынан суусундуктарды даярдап койдук. Ден соолукка пайдалуу, максымдан ичиңиз, бозодон ичиңиз. Жана албетте эле байкем 70 жылдыкка жакшынакай юбилей той кылсаңыз, ден соолукка зыян болгон бир газдалган суусундуктун ордуна көчөдөгү жана бочка менен сатылып атпайбы? Даамы сонун болгон Шоро. Ошону сурасаңыз алып келип беришет. Ошону заказ кылсаңыздар болот. Жана албетте эле баарыңыздар телекөрүүчүлөр, келиңиздер, Кыргызстанда чыккан, кыргыз жыттанган жана пайдалуу болгон суусундуктан ичели Шоро бул күч кубат. Шоро байке тосоңуздар. Кол чалар. Мында кутталабыз. Аяш атабызга ала барыңыз. Байкебизди көргөндө бүт баарынын манайы көтөрүлөт. Мынакей Максым Шоро, Чалап Шоро, Жарма баарысы бар. Муну ошо албетте атаңыздын 70 жылдыгы менен куттуктап, Салам Кыргызстандын атынан алып барып ооз тийгизип коебуз. Балдарыңызга, кыздарыңызга куруктан берсеңиз болот, жармадан берсеңиз болот. Алтынбек Ажалиевден туугандар кол чаап менен узатып койсоңуздар болот. Салам Кыргызстанда Жакшы барыңыз. болду. Чоң рахмат. Кайрадан көрүшкөнчө. Рахмат.
Жақсы шығарыңыз. Урматтуу сулуулар, айымдар, бардыңыздар мээримге чакырабыз. Мээримде сонун макияж жана чач жасалгалар сонун. Албетте, урматтуу айымдар, качан бармайыңыздарчы, айта беребиз, дей беребиз. Төмөнкү дарекке кайрылыңыздар, сонун көйнөктөр бар. Ата-бабалардан калган суусундук Максым Шоро. Шоро компаниясы мынакей даамын өзгөртпөстөн пайдалуу кылып бизге кайрадан чыгарып берип жатат. Сиздерге чоң рахмат. Максым Шоро Күчүңүзгө күч, демиңизге дем кошот. А бирок жакшылыктар тойлор болуп калса, бир ден соолукка зыяндуу газдалган суусундуктарды койгондон көрө, жана базарларда, көчөлөрдө турган мону бочкалары менен сатышып атат, үйүңүзгө чейин алып барып беришет. Андыктан барыңыздар Шоро компаниясынын Максым Шоросын алыңыздар. Анда болсо астыңыздарда төкмө акын, Токтогулдун кулуну Алтынбек Ажалиев тосуп алыңыздар. Дүркүрөгөн кол чабалар. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Азыр назарыңыздарда айтыш болмокчу. Мен Токтогул районунун атынан Актаңдай акын Алтынбек Ажалиев, ошондой эле мен каршылашымды чакырып алайын. Таластын атынан чыккан таластын намысын коргой турган MC KG Назира кол чабалар. Чаппайсыздарбы? Чырашып алалы. Кудай сактайт. Сен мен айтышып турган. Сиз алдагы туура эмес чыгып алдыңыз го дейм. Кандайча туура эмес? Сиз алдагы түрүң менен добур менен айтышсаң туура болмокпу дейм да. Мен добурду давно айтышып, айрып, тытып, жамаптыр жеңип койгонда, азыр сен менен айтышам дагы, сен шорпоңду ичем, чийгөөңдү алам. Туура эмес угуп чыгып алгансың го дейм. Кандай туура эмес? Мен деген Актаңдай акын болом да. Кантип менен айтышасың алдагы кебетиң менен? Азыр 21-кылым заманбап деп коет. Мен ичим да рэп билесиңби? Токуйм го мен, токуйм. Мени көрдүң беле мурда? Орто Азияда биринчи жолу ооз комус менен төгөм. Оозуң занят болсо алда ооз комус менен кантип төгөсүң? Комусту эле кылдыратып төгөт атпайбы? Ошондой эле мындай ринг деп турат төгөм да. Алда суу үнү кантип ринг берсең алдагы. Необычныйбы? Моң деген эме го? Эмне экен? Ооз комус менен подводка го жана көз боёгон. Муну менен сен эки эле көзүң боесоң, мен азыр канча элдин көзүн боейм азыр карап. Кана, баштачы. Баштайлыбы? Алдагы кийим келип атканда мондай КТРге салам Кыргызстанга чыгып аткандачы, мындай нормальный кийим келбейсиңби? Могу 300 сомдук жана кийиттерди бири-бирине кийгизе берет го. Ошондой калдагы. 250 сом. Бирок алдагы секонд-хендке караганда жакшыбы дейм да. Бул стиль деп коет, стиль американский муну. Алдагы килограммдаган кийим го? Канча грамм чыкты алдагы? Килограмм эмес, бул Америкадан келген. Стилби? Айтышты баштай бер анда, болсо да. Салам айтам жалпыңа, жалпы кыргыз калкыма. Мына куудул кызыңар Назира, куудул эле болчуң ой башында. Эми минтип кыйраткансып репер болубай алыптыр. Ансың аз келгенсип мен менен айтышам деп калыптыр. Не тырылып атсың? Таластык менен айтышып атам да. Эми бунун айтышканына бул отургандар кандай карашат? Бирок кандай караса ошондой карашат. Ринг. Комузуң укпуш го сен ринг. Бирок апчы алдагы кебетеңиз менен сизге бүгүн айтышмак тургай жакалашып мушташсаңыз делең ой жарашат. Ринг. Кандай өштүң? Алдагы сөздөрүң бири-бирине вообще окшошпойт го. Алдагыдай мындай биздин жаштарды өстүрүш керек да, үлгү болуш керек. Андай айтпайт азыр. Ринг болбойт. Айтчыган өзүң. Азыр бир музыка коюп койчу, азыр айтканды угузак. Көрөбүз. Канакей, кол чаап туруңуздар. Жаштар, Йоу деп туруңуздар. Салам. Салам Кыргызстан. Ринг. Йоу, укпай жатам. Элим барсыңбы? Чап. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Салам Кыргызстан. Салам элим жерим. Айтышса, тартышса. Мени оңой санашпасын, мени оңой карашпасын.
Еш нәрсе талашпасын, йо. Йо. Бері қара, ары қара, эй. Отылсаң анда чичалава. Мен таластыңызы. Чап. Хей, баштанда. Болды? Көрдің ушундай айтыш керек да. Ушундай айтыш керек. Көрдің менки Аз кандай? көрөсүң, аз. Уйкаштыгын. Аз көрөсүң. Да. Мен бұл таластықтар мен айтышқан ем білбедім. Бұл мақташ керек та? Рюң. Бұл таластықтардың фасолы өсет, тала түзі қайқалап, жердің бетіті меле жайқалат. Ошо фасолдың егер көтеріліп кетсе басы, тойға чачат мишоктоп қалған қатқанын чақалап. Біз таласа жамаш шедрейбіз да. Ошол фасолдың егер түшіп кетсе басы, көшені тозып пикет митинг қылып чаң салат. Не деп атсың еу? Қой отыр азыр адашып кетем ұмытып қалам. Бұл таластықтарың дайым көкбөріден дан қалат. Ошонсаң. Спортты келет бары арқалап. Еркек емес қызы да ал тұрғай кемпірлері проюбке чаат. Оқшашпай қалды. Рюң. Еркегі қызың аралаш, сөйлеселе мақтанат. Не деп мақтанат сіз? Мақтанба десең, болғанын айтып отын де мақтанат. Болса мақтанасың? Барып қалсаң кейде кейесі қойып қызып алып жақалап. Қорқақ болсаң жақалайды да. Бұл баш концерт қойып барып қалсаң егер башқа жақтарға, мондайын алдынан кірет ал жақтарда. Бұл концерт қойып барып қалсаң таласқа, да арқасынан келет бұларда. Қачан? Бірақ таластықтарын ұқмыш сыйға жақшы келешет. Дайым төрге отырғызышат, отырғызбайды паласқа. Оғызыңа күлчатайды тығышат. Чертополок мен. Чертополокты бияқталар түшмейді. Переправа. Шығылса бұл таластықтарын таптақыр елең. Башқача рюң. Өчкен жоқ, мен жаңылы жанып отам азыр. Дағы бар бұл? Конечно. Маэстро музыканы қойып қойшы азыр мұна. Фонограммаң түген бе? Фонограмма емес, бұл мен өзім ұрды отам. Жойырды ойсың? Живой. Қанай мұрдаш? Қарайге кеттік. Башқача елден қызымын, мақтанып тағы қойойы. Мақтансақ бізге жараша. Таластан шыққан салқарлар, Манасатам, Чолпонбай, Манасатам, Шыңғызатам жана башқалар. Энеңде десе да, еркелікке қырғыз бар, бізден шығат жылдыздар. Ағылып шыққан ақындар арасында мен де бар. Қудыл қыз деген атым бар. Төкпісімдағы қойылту, реп төгіп қойыр алым бар. Қолды қошты қол чапқан, қадырлу қырғыз қалқым бар. Тарсылдаған сахнада татын ақай бір қыз бар. Дағы кетті мақтанып, отырсаң атан қалып, айтышқа шыққаныңа сүйін. Егер күрөшкө чыксаң, менден өлмөксүң да көрмөксүң. Өштің ба? Жақ. Жанағы Манасата, Чолпонбай атанан Шыңғыз ата деп отпайсың? Ана мен депчі. Ошо жерін жөнлө койбойсуң? Қандай жөнлө кой? Мен таластықында, біз бір күнді бір жол мақтанбаса орuyuz. Жоқ дегенде Ташайнар деп қойсаң дейін. Ташайнар очередті ал, брачкада. Айтайын, Айтты. Бір атала таластықтардан. Жоқ, айтам дағы. Қай жеріне келдің біле? Білбейм. Тиішсең оқыс бір өні, не олтасың, 16 оғыз шығышат. Қачан? Талпада қалдың біле? Қашып кеткем. Шығылсаң, қайдан жайдан келіп чоғылат білбейсің, темелі оперативін елең, чоғылат, рюң. Деме қылбайлы, қошпай келе қылып қолшы. Қандай қошпай келе? Жоқ байгені, қошпай келе қылып қолшы. Қандай мақылада? Достық жеңді, қол шап қойғыздар. Қадірлі телекөрушілер, байкежекілер, аталар, апалар бар болыңыздар, сіз бар, біз бар. Мен ойлойм бүгүнкү биздин конокторубуз бир аз болсо дагы сиздердин өмүрүңүздөргө өмүр коштуу болуш керек. Бейпилтүн каалайбыз, ар дайым жүзүңөрдөн жылмай кетпесин. Жакшы жатып жай туруңуздар, кийинки ишембиде жолукканга чейин саламатта калыңыздар. Салам Кыргызстан чыгармачылык жамааты, Санжар, Гүлжана жана Назира. Салам Кыргызстан!
мынакей ушинтип бүгүнкү конокторубузду да узатып алдык, Мага бүгүн ушундай өзүбүздүн кесиптештерибиз келгени мага аябай жакты. Кесиптештерибиз келип аябай жаккан менен иттей шерменде кылып кетти го тетиге. Бу элдин баары ойлоп калбадыбы, артисттердин баары ичет экен деп, Ичин эле. ичем эле, ичем, анан кийин мен урдурдум, анан кийин соктурдум да эле балекет кыз экен. Ичин эле жаман уялбай айтып салат керек бетке-беткечи. Эми анчалык эле эмес да, кыргыз деген канчалык ачык болсок дагы, канчалык дарданбай болсок дагы, бир аз деген кыз деген атыбыз бар да баары бирчи. Бар дейсиң, аны мейли, ичтим деп айтып салдым. Өзүнөн да оозунан жаңылган турбайт, бутунан чалынган турат деп коет го. Сен жана бокста кыйра өлө кылып салдың. Мен көргөн жокмун да, эмне кылдым? Не аңдып туруп урдуңбу? Жок, аңдыгам. Көрдүң сен көрдүң. Жок, Тиги көрбөдүм. моунтип таппай жүрдү го, сен былч эле урсалдың. Жок, ал күлүп жүрбөдүбү? Күлгөн үнүнөн байкап калып атпадым барып. Үннен таап эметтик, Эмне жанагы жастыктан утулуп калдың? Ай, мен талтай албай атпайбы модан. Шым кийип келбейт элең ана. Айтып койбойт да, тиги Санжардагы да душман да, тиги дагы айтып койбойт да. Ал жанагы сен наркы эфирде жана костюмдарын кечирип салбадың беле? Ошодон өчүн алып аябай мындай билбейм мен мындай артист деп артист эмес же мындай эмес, ушундай эле кыз экен, Ким? Назгүл. Назгүл. Эми бул стендап деп жанагы бул көбүнчө орус чалыштырбай. Берки Алтынбекчи. Алтынбек эмне экен? Эмне экен, сиз айтыңызчы. Эмне менен чогуу иштешип атканын кантип айтам ал? Сен айтчы мындай. Мындай немедей көрүнөт да, мындай ичи жаман баладай көрүнөт экен. Жок, жакшы болот. Мындай кытмыр, пысмык жанагындай ичи өлүп калган балдар болот го мындай. Жакшы. Ошондой эле көрүнөт экен. Иштебейт беле. Сизди алдап эле иштеп коет, сиз аябай дардан күчтүүсү, унчукпаганда дарданга иштеп атасыз. Аябай пысмык көрүнөт экен. Байкайынбы? Ооба, байкаңыз, сизди деген бирдеме кылып уктатып кетпесин. Могунун көзү жаман экен, жөн эле отуруп алып туруп мындай пысмык, өзүнчө кыйын болуп койгонуна. Жана макал бекердин эмес де, каранын жини келгенче эме сарын жаны чыгып кетет дечи. Тим эле саптар эле турбайбы? Ушул кээтез да жакпайт, ат каргандар деле жакпайт мага. Койчу, жакшы Койчу, эле. ушу эмне жөн эле мен деле турап койм ал президенттерди. Жүрүң, үй тияктан барып турап берем, жүрүп кет. Койчу анан сен деле. Кой, эртерээк барып эле. Ушу эме Алтынбек. Койчу, Алтынбек жакпайт, негизи жакпайт мага. Мага жагат, мага жагат, не? Жакпайт.